our teachers. Симпозиумга дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн жана Кыргызстандан 17ден ашык окумуштуулар катышып, семиотика илими тууралуу эмгектерин түшүндүрүп беришти. Иш-чарада жашоонун семиотикалык системасын, белгилерди түзүү, берүү жана чечмелөө каралды. Ошондой эле социалдык трансформация, билим берүү, педагогика жана маданият белгиге негизделген адамдык практика катары баса белгиленди. Анан бул конференциядагы ушул биздин ушу улуттук демди көтөрүп, дүйнөлүк бийиктикке көтөрүлөлү деген ушундай алкакта өтүп атканда мени аябай сүйүндүрөт. Себеби биз деги эле түбүндө, көңкүсүндө кыргыз деген бул түптүү элде, тамырлуу эл. Гамзатовдун айткандай, эгер биз өткөндү тапанча менен айтсак, келечек сени замбирек менен талкалайт деген сөзү ар дайым менин көкүрөгүмдө турат да. Чыгармаларды биз көбүнчө стилистиканы алабыз, чыгармаларды анализ кылабыз. Ошонун ичинде биринчи лингвистикалык анализ, анан адабий анализ, анан кийин семиотикалык анализ ошолордун бир бөлүгү болуп кетет да. Ар бир диссертацияда семиотикалык жактан изилдеп аларга маани беришет. Ошолор аркылуу, мисалы жана мен айтпадымбы, кыргыздарда алма бала десе, орустарда балык көрсө түшүндө бала деп айтат экен да, образдары башка. Ушундай сонун кубулуштарды табышат. Кыргыз маданиятын элге таратуу менен гана чектелбестен, башка маданияттардагы белгилердин кандай берилишин үйрөнүшөт. Эң кызыктуу семиотика илими менен жарым кылымга жакын алектенип жүргөн окумуштуу профессор Зина Караева өрнөктүү устаттыкты аркалаган кыргыз аял затынын накта үлгүсү. Ал белги жана белгилер системасына мүнөздүү касиеттерди изилдөөчү илим семиотика боюнча эмгектерди жазып, мектеп негиздеген жана 23 илимпозду даярдаган. Алп илимпоз учурда 75 жашта. Ал илим дүйнөсүндө жүргөнүнө 55 жыл болду. Дал ушул жашоонун семиотикасы, илимий дисциплина катары объект, методология жана анализдин перспективалары аттуу эл аралык Евразия симпозиуму анын урматына Кыргызстан эл аралык университетинде өткөрүлдү. Семиотикалык белги болуш үчүн биринчи диссембодимент деп аталат. Анын биринчи эле мааниси эмес, экинчи, үчүнчү коннотативдик маанилери, каймана өтмө маанилери дагы мааниде колдонулат да биринчиси. Экинчиси ошол сөздү белги катары кимдер таап чыкты. Ошого жооп бериш керек да. Биздин эле коомдун мүчөлөрү асмандан келип түшкөн жок, алар коомдун мүчөлөрү эле ушундай болот деп таап чыгышат да. Мисалы, дагы ошо докладымда айттым, бүт сөздөрдүн коннотативдик маанилерин билиш керек да. Анын үчүн көбүрөөк окуш керек адабиятты берден. Ошондон кийин анализдеп, тактап, өзүнүн речинде колдонуп, ошондой болсо анан кийин баа сөздөр алынып кетет деп ойлойм да. Үчүнчүсү эң бир кызыктуу маселе прагматика. Семиотиканын прагматикасы дейт да. Бул болсо кабыл алуучу менен сөз белгинин ортосундагы байланышты көрсөтөт. Мисалы, дуңгандарда, индустарда, кытайларда ак траур. Бизде ак тазалыктын белгиси. Которо келгенде акты кара деп которушубуз керек. Профессор Зина Караева кыргыз филологиясы менен лингвистиканын өнүгүшүнө зор салым кошкон белгилүү окумуштуу. Ал тилдин түзүлүшүн, маанилердин табиятын, символдар менен белгилердин ролун терең изилдеген Кыргызстандагы биринчи семиотист. Анын жетекчилиги жана демилгеси менен кыргыз авторлорунун чыгармалары англис тилинде которулуп, дүйнөлүк аудиторияга сунушталган. Профессор Зина Караевнанын алгачкы докторантымын. Семиотика жана котормо лингвистикалык мектебинин мүчөсү катары бул мектеп жөнүндө азын-олук айтып берип койсом, бул мектеп 2013 жылы биринчи идеялар чыккан, 2014 жылы расмий түрдө ушул университеттин алкагында ачылып, азыркы күндө иштеп атат. Ушул жыл ичинде бир топ кенже эпостор, көркөм чыгармалар, поэзиялар кыргыз тилинен англис тилине которулуп, Лондондогу конкурстарда, чет мамлекеттерде конкурстарда жеңүүчү болуп, өзүнүн коомдо ордун көрсөтүп келип атат. Эң негизги максаты биздин кыргыздын баалуулуктарын, нарк населин, баягы жүрүм турум адебине чейин баардыгын ушу чет мамлекеттерге тааныштыруу максатында котормолор ишке ашып атат. Бир жагынан абдан суктанабыз. Бул киши эмне үчүн ушунчалык жанын таштап иштеп жатат деп. Экинчи жагынан таң калабыз. Ушулга кантип жетишип жатат? Буну энергияны кайдан алып жатат деп.
Üçüncüden ayayыбыз. Jinibиз да келет. Эмне үчүн өзүн аябайт деп. Бул киши мындай айтканда бүтүндөй кыргыз дүйнөсүн, кыргыз жан дүйнөсүн батыш менен Америкага таратып, таанытып, ал бул жагынан мамлекет кылчу ишти өзү жалгыз аткарып жатат. Симпозиумда табигый жана гуманитардык илимдердин окумуштуулары семиоздун теориялык жана практикалык аспектилерин, адамзат коомунда белгилерди жараттуу, берүү жана чечмелөө процессин талкуулашты. Клара Кудайбергенова, Нурмухаммед Дүйшөнбек уулу, УТРК Чүй, Бишкек.